Боз үй менен ишкерлик кылган Урмат. Боз үйлөрүбүзгө Европадан да буйрутма түшөт. Урмат Бадачи уулу 1990-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Кызыл Суу айылында төрөлгөн. Бухгалтердик эсеп боюнча билим алып, банкта 4 жыл эмгектенген. Урмат мырзанын боз үй өндүрүшүнө аралашып келе жатканына 20 жылдын жүзү болду. Ишкердин айтымында 1 жыл ичинде алар 12-14 боз үй жасашат. Орточо көлөмдөгү бир боз үйдү жасоого болжол менен 1 айдай убакыт талап кылынат. Боз үйлөр негизинен темир жана жыгачтан жасалат. Жыгачтарды Жети Өгүз жана Ак Суу райондорунан тандап өздөрү алып келишет. Каарманыбыз ар түрдүү боз үйлөрдү чыгарат. Алардын арасында хан боз үйү жана сахна боз үйү сыяктуу өзгөчө түрлөрү да бар. Анын колунан чыккан боз үйлөр социалдык тармактар аркылуу кеңири таанылып, Польша, Германия, Орусия жана Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөн да буйрутмалар түшүп турат. Орточо көлөмдөгү бир боз үй 320 миңден 350 миңге чейин бааланат. Урмат Бадачи уулу менен толук маекти Лимон Медиа порталынан окуй аласыздар.